Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөр айталы. Бүгүн да сиздер менен бир Аллах Таалага кулчулук кылыш үчүн өзүнүн үйүндө мына ушундай бир улуу ибадат астында жолугуп отурабыз. Тынч болгон, аман болгон үй бүлө бала чаканын астында жашап аткандыгыбызга, өмүр, убакыт, ден соолук берип аткандыгына Кудай Таалага көптөгөн шүгүрлөр айталы. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү жума баян, бүгүнкү жума сабагыбыз сиздер менен Кудайым буйруса, ирхаму ман фил ард, жердегилердин баарына мээримдүү болгула, ырайымдуу болгула деген теманын айланасында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Абдулла ибн Амр деген сахаба риваят кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ар-рахимуна ярхамухумур рахман, мээримдүүлөргө мээримдүү болгон Кудай Таала ырайым кылат. Ирхаму ман фил ард, жердегилерге ырайымдуу болгула, ярхамукум ман фис сама, ошондо улуу Аллах Таала силерге мээримдүүлүк кылат, ырайымдуулук кылат. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Ал-А'раф сүрөсүнүн 56-аятында инна рахматаллахи карибун минал мухсинин, чындыгында Аллах Тааланын мээрими, ырайымы жакшылык кылуучуларга аябай жакын жана тез көп. Ва раббукал гафуру зур рахма, сенин Роббиң о Мухаммад кечиримдүү жана ырайым ээси, мээримдүү. Кахф сүрөсү 58-аят. Фаталаqa Адаму мин раббихи калиматин фатаба алейх иннаху хуат таввабур рахим. Чындыгында Адам ата Аллах Тааладан бир канча буйруктарды алды. Аллах Тааладан келген тапшырмаларды, буйруктарды аткаргандан кийин фатаба алейх, Аллах Тааланын тообасын кабыл кылды. Иннаху хуат таввабур рахим. Анткени ал Аллах Таала тообаларды кабыл кылуучу ырайымдуу зат. Бакара сүрөсү 37-аят. Ва ма кана Аллаху лиюдиа иманакум инналлаха бин-наси ларауфур рахим. Аллах Таала силердин кылган жакшылыгыңарды, ыйманыңарды, ихсаныңарды, жакшылыгыңарды текке кетирбейт, жокко чыгарбайт. Чындыгында Аллах Таала пенделерине ырайымдуу, мээримдүү. Урматтуу мусулман бир туугандар, Бакара сүрөсү 143-аят. Демек жогорудагы аяттардын ар биринде Аллах Таала тобоңорду кабыл кылды, анткени ал мээримдүү. Аллах Таала силерге мүмкүнчүлүк берди, ал анткени силерге ырайымдуу деген мына ошол ар бир аятта Кудай Тааланын мээримдүү экендигин, ырайымдуу экендигин баяндайт. Урматтуу мусулман бир туугандар, алымдардан фаин кана лака шуqa ila rahmati min Allah fakun rahiman li nafsika wa li ghayrik. Эгер Аллах Тааладан ырайым үмүт кылып, Кудайдын ырайымына ашык боло турган болсоң, анда өзүңө жана айланаңдагыларга ырайымдуу болгон, мээримдүү болгон. Фархамил жахила би илмик, илимсиздерге, надандарга илимиң менен ырайымдуулук кыл. Ва залила би жахак, кордолгондорду коргоп ырайымдуулук кыл. Вал факира би малик, кедей кембагалдарга акчаң менен, байлыгың менен ырайымдуулук кылгын. Вал кабира ва сагира би шафкатик, чоңго, кичинеге урмат сыйың менен, аларды кечирүү менен, түшүнүү менен ырайымдуулук кылгын. Вал усата би даъватик, күнөөкөрлөргө, тоң моюндарга, аларды ошол туура жолго, жакшы жолго чакырууң менен ырайымдуулук кылгын. Же мына ошолорго Кудайдын ырайымын тилеп, дайым туура жолго түшүшүнө бата кылып ырайымдуулук кылгын. Фа акрабун нас мин рахматиллахи архамухум ли халқих. Аллах Тааланын астындагы эң Аллах Тааланын ырайыма жакын болгон пенде бул, өзгөлөргө ырайымдуу болгону. Урматтуу мусулман бир туугандар, факуллу ма яфалуху мин хайрин дакка ау жалла фа хува садирун ан сифатир рахма. Жакшылыктын ар бири, азы болобу, көбү болобу, бардыгы ырайымдуулуктун белгилеринен. Урматтуу мусулман бир туугандар, ижалир рахмата шиари калбик, мээримдүүлүктү, өзгөлөргө жумшак болгонду, ырайымдуу болгонду жүрөгүңдүн эң негизги бир ураны кылып ал. Ярхамука мин халqi man халакар рахма. Эгер сен жүрөгүңдөн негизги ураның өзгөлөргө жумшак болуу, мээримдүү боло турган болсо, мээримди жараткан Кудай Таала сага мээримдүү болот. Ин арата ан ярхамука раббул ибад фархам ибадаллах. Эгер пенделерди жараткан Кудай Таала сага ырайымдуу болушун кааласаң, ошол Кудай жараткан пенделерге ырайымдуу бол. Пенделерге ырайымдуу болсоң, ошол ырайымды жараткан Кудай Таала сага ырайымдуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Иннама ярхамуллаху мин ибадихи ар-рухама." Аллах Таала пенделеринин ичинен өтө мээримдүүлөрүнө мээрим төгөт дейт.
жанакы жүрөгү таш болуп калган, бизде орой дейбиз, таш боор дейбиз, жанакындай эч кимге бир ичи атышпаган дейбиз. Андайларга эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Тааланын мээрими, ырайымы пенделердин арасынан ар-рухама, өтө сылыктарына, жумшактарына болот дейт. Мээримдүү болсоңуз мээрим көрөткенсиз, өзгөлөргө ошол сый көрсөтсөңүз сый көрөткенсиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде мына ушундай баяндайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Hazreti Abu Hurayra rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tunzavur rahmet illa min şaqi. Kimden merimdүүлүк alıngan bolsa, kimde merimdүүлүгү жок болуп кала турган болса, ал бактысыз. Аллах Таала merimdүүлүктү бактысыздардан гана. Бул китептердеги бактысыз дегендин бардыгы бул дүйнөдөгү бактысыз эмес. Ахиретте Кудайдын асына барып тозок менен азапталган бактысыздар жөнүндө сөз кылат. Кудайдын асына барып кордолгон бактысыздардан болуп калуудан Кудайым сактаган болсун. Эгер бүгүн жараткандын пенделерине, айлана чөйрөбүзгө, үй бүлөбүзгө, колу кошунага ырайымдуу боло турган болсок, Кудайдын асына барганда бактылуулардан, бейиштик жаннаттардын катарына кошулат экенбиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Мен лам ярхам сагирана ва яриф хакка кабирина фалейса минна." Ким жаштарыбызга, жаш балдарыбызга ырайымдуулук кылбаса, чоңдорубуздун урмат сыйын ордуна койбосо, фалейса минна, ал инсандар бизден эмес дейт. Момундардын, мусулмандардын кыяматта пайгамбар менен чогуу тириле тургандардын катарынан чыгып калат экен. Жана кичүүнү кичүү дебеген, чоңду чоң дебеген, жанакы өзгөчөлөнгөн, өзүн жанакы биринчи сорт ылайдан жасалгандай сезген текеберлер Кудай Тааланын асына барганда пайгамбардын жамаатынан, бейиштиктердин жамаатынан, момундардын жамаатынан ажырап калат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Мен лам ярхам сагирана ва яриф хакка кабирина фалейса минна", жаштарыбызга урмат көрсөтпөгөн, чоңдорго ызат көрсөтпөгөн бизден эмес дейт. Кудай Таала мени сактаган болсун. Ирхаму турхаму, ырайымдуулук кылгыла, ырайым көргүлө. Игфиру югфару лакум, кечиргиле, Кудай Таала силерди кечирет. Вайлун ли акмаил qawl, билип билбестен, түшүнүп түшүнбөстөн пайдалуу пайдасын барын сүйлөй бергендерге азап болсун. Вайлун лил мусиррина аллазина юсирруна ала ма фаалу ва хум я'ламун. Аллахнын азабы болсун, каргышы болсун, билип туруп, Кудайдан коркпостон күнөөгө, арам иштерге жанакындай бет алгандар. Аллах Тааланын бул дүйнөдө дагы азабы, бактысыздыгы, акыретте дагы азабы бар экенин билишибиз керек. Билип туруп, ушул нерсенин күнөө экенин сезип туруп, жанакындай кайра күнөөгө барып аткандар. Өзгөчө мамлекетибизде акыркы күндөрү жанакындай биринин артынан бири коррупционерлер, жер саткандар, башкалар кармалып атат. Ошол нерсенин күнөө экендигин, башка экенин, бузукулук экендигин билип туруп кайра кылгандар. Кээде бул дүйнөдө жаза болбой калган менен Кудайдын астында жаза бар экендигин эстен чыгарбаш керек. Күнөөгө батынгандар, коркпостон күнөөгө баргандар, Аллах Тааланын астында азап бар экендигин унутпаш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Ырайымдуулук, мээримдүүлүк Аллах Таала жараткан, ал айбанат болсун, адам болсун, чоң болсун, кичине болсун айырмасы жок, бардыгына сылыктык, жумшактык кылыш биз момундардын мойнубуздагы милдетибиз. Wa yakunu al-waladu rahiman bi abawayhi fi hayatihima wa ba'da mawtihima. Кээде мага окшогон балдар ата-энеси тирүү кезинде дагы, өлгөндөн кийин дагы ата-энесине ырайымдуу болуш керек. Yakunu rahiman bi abnaihi, балдарына, өзүнүн уул кыздарына ырайымдуу болуш керек. Fa yurabbihim tarbiyatal islam, балдарын иман, ислам тарбиясы менен тарбиялап, аларга ырайымдуулугун көрсөтүш керек. Алардын илим, билимине көңүл буруш керек. Алардын адеп, ахлак, кулк мүнөз менен калыптанышына көңүл буруш керек. Өзгөчө мына ошол бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, аманатка кыянат кылбастан, жумшактык менен, сылыктык менен мамиле кылыш бардыгыбыздын мойнубуздагы милдет экендигини урматтуу мусулман бир туугандар эстен чыгарбашыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллама күндөрдүн биринде сахабалардын бирөөсү келди. Я Расулаллах, мен сизге байат берип, жихадка, согушка баргым келет деди. Ыйман, исламды коргоп, мусулмандардын аскерлеринин катарында жүргүм келет деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Хал мин валидейка ахадун хай?" Балам, макул, дин үчүн, ыйман үчүн мусулмандардын аскеринин катарганына кошулганыңа каршылыгым жок, бирок атаң, апаңдын экөөсүнүн бирөөсү тирүүбү деди.
ata-enеңнин birөөsü tirүүbü? Qala kilahuma hay. O ya Rasulullah, ekөөsü teң tirүү dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irci ileyhima ve ahsin suhbatahuma. Qaytıp bargındağı oşal ata-enеңe жақсы ырайымдуулук менен мамиле кылгын. Мына ошол иман ислам жолундагы жихадтан сооп турак деп жанакы сахабаны кайтарды, урматтуу мусулман биртугадар. Ва хаза рajulun ахар. Экинчи бир сахаба келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, жихадка барсам dedi. Үйдө ата-энем ыйлап калды dedi. Ya Rasulullah, iman İslam'a men de salım koşkum kelet. Kudayın asına varganda şahitlerden katarına turgum kelet. Birok uyda ata-enem ыйлап kaldı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mehirimdүүлүктүн, ырайымдуулуктун пайгамбары farji ileyhima fa'adhakhuma kama abkaytahuma. Kayra uyuna kaytıp bargındagı men davatga kettim, soguşka kettim, paygambardын жанына kettim dep чыгып атканда ата-энеңди кандай ыйлаткан болсаң, кайра барып ошентип күлдүргүн, мына ошол жихад, мына ошол сооп, мына ошол сенин ыйманга, исламга кошкон салымың деп жанагы сахабаны кайтарды. Өзгөчө аталар, энелер, балдары бүгүн биздин коомчулукта дагы дээрлик ар бир үй бүлөдөн миграцияда жүргөндөр бар, башкалар бар. Баласын сагынат, кызын сагынат. Кээде миграцияга кеткендер биякта балдарын калтырып кеткен. Кээде балдары кетсе бул жакта ата-энеси калган. Мына ушундай бир доордо жашап атабыз. Бул нерсе мына ошол эмне жанакындай Аллах Таала тарабынан берилген бир мээримдүүлүк менен, ырайымдуулук менен бир куса болуп бирин-бири сагынып жүргөндөр толтура бул мына ошол эмне Аллах Таала тарабынан берилген мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун бар экендигинен кабар берет. Бүгүн кээде балдар сагынбаганы менен, балдар кээде жумуш менен башка менен алаксып жүрө бергени менен, кээде акча которуп коюп, башка кылып коюп, бирок аталар өзгөчө каарыган кезде башкада балдарын ойлобостон, бир күнүн дагы, бир түнүн дагы өткөрбөстөн, кээде бир жакшыраак тамак болгондо дагы, ушу паланча балам болгондо ушул тамактарды жакшы көрөт эле, башка кылат эле деп, жакшы көргөн тамагынан бери эскерген аталар бар, апалар бар. Өзгөчө мына ушул балдарга аманат, ата-энеге бир ырайымдуураак болуп, ырайымдуулук дегенде албетте бүгүн продуктасы менен камсыз кылып коюу эмес, балким кээде ошолордун жанында бир сүйлөшүп отуруп башка кылуу, мына ошол ырайымдуулук, ошолор менен көңүлүн көтөрүү. Убагында раматылык чубак устазым айылга барсам, бир видеосун баарыңыздар көрдүңүздөр окшойт. Айылга барсам апам ал кошуна, бул кошуна жөнүндө сүйлөйт дейт, деп олтура берем дейт, ал кошуналардын балдарын, кыздарын деле тааныбай калгам дейт. Атам беракта карап туруп, чубак, элге чыгып нелерди гана айтасың, анан неужели ушул нерселер сага кызык? Шуну апаң 2 сааттан бери оозун пайлап олтурасың деп айтты дейт. Мага ал кошуналардын тагдыры, алардын ушагы башкасы кызык эмес, мага ошол апам менен олтурган, апамдын сөзүнө ооба апа деп олтурган кызык деп айтты эле. Анын сыңарындай балдарга ата-энелер аманат, мына ошол ата-энелерге өзгөчө бүгүн акча берип коюп, башка кылып коюп, продуктасын камсыздап коюп эле эмес, кээде барып бутун массаж кылып, башка кылып, мына ошолор менен сүйлөшкөн дагы ырайымдуулук, мээримдүүлүк экендигин эстен чыгарбайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарбиясын алган сахабалардан Hazreti Umar'dın doğrunda, Hazreti Umar halife uçurunda Umayya bin Askar деген kişinin oğlu Kilab İslam armiyası менен koşa, mana ошо Said ibn Abu Waqqas'ın asker başçılığının aslında cihadga ketedi. Umayya bin Askar balaсын sağınıp, kusa olup, kant teken, aç kaldığı, tok kaldığı dep ыйлап, köp ыйлагандыктан эки көзү көрбөй калат. Umayya bin Askar Hazreti Umar'a kelip Emirül Müminin balamdı sağındım deydi. Hazreti Umar emni üçün mınça ıylaysız deydi. Iylaganыңыздын себеби эмне dese ошол Kilabka болгон кусалыгымдан balamdı sağındım deydi. Бул бүгүн өзгөчө 10 жылдап, 7 жылдап, 8 жылдап телефондон бир аз чалып коюп, башка кылып коюп, акчаны которуп коюп, Москвалап жанакындай өз бир жеке башын ойлоп, күнүмдүк турмушун өткөрүп жүргөн бир туугандарыбызга да бир өзгөчө сабак. Акча салып атамго, антип атамго, багып атамго деген нерсе ал шылтоо эмес. Hazreti Umar атанын балага куса болуп ыйлаганына таң калып, атайын аскер жиберип Said ibn Abu Waqqas'ка айткын дейт. Kilabды жөнөтсүнчү бир көрөйүн дейт бул. Кандайча бала экен, атасы ыза болуп, куса болуп, сагынып, көзү көрбөй калды дейт. Аскер барып Said ibn Abu Waqqas'ка айтканда, Kilabды алдына салып берет, баргын, Emirül Müminin Hazreti Umar падыша чакырып атыптыр сени дейт. Келсе Hazreti Umar, "О, балам, атаң сени сагынып, эки көзү көрбөй калды" дейт. "Сен атаңа кандай мамиле кылат элең" дейт. Emirül Müminin дайым үйдөгү төөнү саап, төөнүн жанакы желинин биринчи муздак суу менен жууп, желиндеги сүт муздагандан кийин анан саап алып,
Atama içirip andan keyin baldarıma içiretelim deydi. Hazreti Umar töөнөп kelgile dep. Kilapka töөнү sağdırıp süt tayar bolgondan keyin Umayya bin Askar'dı çakır, atasını çakır deydi. Atası kelgende Hazreti Umar özü koluna süt alıp atake mına töөнүн sütünü içip alыңызчы. Töөнүн balam töö sağap beret mağa rayımdı dediniz ile sizge töөнүн sütünü dayardadık deydi. Umayya bin Askar içip içpesen çınını ağzına jakındatkanda o amiril müminin bu süttü balam kilap sağaptır deydi. Bu sütten bu çınıdan kilaptın jıtı kelip atat deydi. Hazreti Umar ayağa eğilip ata-enesine ırayım kılbagandar Allah'ın rahmatından ümitini üze versin deydi oşol jerde. Ata-enesine tiri oturup bugün pensiyasını jep koygondor var, kakşatkandar var, ini baratkan unaсын janakындай казиноға отырып койгон бар, залогко коюп койгон бар, ламбатка алдырып койгон бар. Biz bugün kede cuma namazı olsa başka olsa imandı boldu deymiz. Bирок kakşap atkан ата-энелер толтур экен. İmam katары, molda katары жанакы ар бир үйгө кирип жашап алсак дагы ар бир үйдүн информациясы келип атат. Молдаке менин акам антип салды, менин акам мынтип салды. Мынча карз алып салган, мүнткен, атам мени бараткан унасын жолдан алып кетти, башка кылды. Жанакылар. $50.000 карзы бар экен дейт. 50.000'nin баарын эле алган эмесирсең, ооба анын 20.000'ин алган, 20-30.000'и жанакындай процент коюп салган, башка кылып салган. Жума намаздан чыгып алып, ушундай иштерди кылган, арабызда дагы таксырлар толуп тура. Кудай сактасын. Этиятташ керек, абайлаш керек. Ата-энелерди какшатпаш керек. Өзгөчө бүгүн мына ошол өзгөлөргө ырайымдуу, мээримдүүлүк жөнүндө сөз болуп атат. Жанакы эптеп эле акча берип, эптеп эле бир товарды өткөрүп, анан аны банкротство башкага бир жыгып, анан күнүнө жанакындай пена коюп, башка кылып коюп, адамдардын семьясын талкалап, канчалаган балдарды жетим калтырып, башка кылдырып, бүгүн суицид деп атабыз, башка деп атабыз. Бардыгы бул адам өзүн өзү өлтүрүүчү, бул оңой нерсе эмес. Жан Кудай Таала тарабынан берилген эң бир ширин нерсе. Бул ушул бир жанакы тупикке такалганда, аргасыздан, айласыздан жанакы алган бир $100.000 $1 миллион жеткенде, муну эми өмүр бою иштеп да төлөй албайм. Атам менен апам да төлөй албайт, аялым да төлөй албайт. Жанакы карыз бергендер келип, аялым зоруктап кетпесин, баламды өлтүрүп кетпесин деп, аргасыздан анан өзүн асып аткандагысы тилекке каршы бүгүнкү биздин коомдогу чындык урматтуу мусулман бир туугандар. Ошого өзгөчө ырайымдуулук бири-бирибизге, анан ата-эне бир туугандарга болуш керек. Hazreti Umar Umayya bin Askar менен оолу Kilap'тын окуясын көрөт дагы, сүттү берсе, "Я амирил муминин, балам Kilap келдиби? Сүттү Kilap саадыбы? Бул сүттөн Kilap'тын жыты келип атат" деп ыйлаганда, Hazreti Umar ошол жерден указ чыгарат. Ошол жерден ушул сөзүн айтат: "Кимде ким ата-энесине ырайымсыздык кылып какшата турган болсо, кыяматта Аллахтын рахматынан үмүтүн үзе берсин" деп. Урматтуу мусулман бир туугандар, адам баласы өзүнө ырайымдуу болуш керек, өзүнө мээримдүү болуш керек, өзүн күнөөлөрдөн сактап, акыреттеги Кудай Тааланын астындагы азаптан өзүн сактаганы, өзүнө кылган сылыктыгы, өзүнө келген жумшактыгы, өзүнө кылган ырайымдуулугу экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен бир жолдо баратса, сахабалардын бардыгы чогулуп алып бир сахабага көлөкө кылышат. Эмне бол, эмне муну жанакында пөпөлөп карайсыңар, башка кыласыңар десе, бул орозо эле ушуга көлөкө болуп турсун деп бардыгыбыз чогулуп алдык дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Лейсе минал бир ан тасуму фи сафарин." Сооптон болуп эсептелинбейт, жакшылыктан болуп эсептелинбейт. Кудай Таала уруксат берген сапарда ооз ачып алсаң болот, орозодо сапардагы чыксаң. Сапарда жүргөндө ооз ачып коюуга Кудай Таала уруксат берген. Эми ушу сапарда жүргөндө орозду кармап алуу бул соопко жетүү эмес. Силер Аллах Таала тарабынан берилген уруксаттарды алгыла дейт. Аллах Таала тарабынан берилген уруксаттарды алгыла. Ирхам заужатак фала tukaffilaha wa la tutiqu addi haqqaha. Аялдарыбызга, кээ аялдар күйөөлөрүнө ырайымдуу болуш керек. Бири-биринин колунан келбеген нерсени жүктөбөш керек. Бири-биринин акысын толук аткарыш керек. Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшенебиздин алдына келсе, Айшенебиздин алдына келген жана Айшенебизден сабак алабыз деген, башка кылабыз деген кошуна аялдар олтурат. Айшенебиздин жанында бир аял аябай жүдөп калган, аябай бир кайгырган, кыйналган абалда олтурат.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жанагы аялды байкап калып, Айша энебизден "Тетиги кимдин аялы?" dedi. Аябай кайгырып олтурат, аябай жүдөп калыптыр, кыйналып калыптыр dedi. Айша энебиз "Бул Ya Resulullah, senin sahabalarının içinden Osman ibn Maz'un degenden ayalı dedi. Osman bin Maz'un'dan ayalı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırada mına Osman degen sahabasına barıp "Amalaka bi uswa?" O Osman senin üy bilen yok mu dedi. O ataynem sizge kurban bolsun, üy bilen var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Tasumun nahar ve taqumul layl." Sen kündüz oroza karmap, tündeleri tahajjud okup taң atkıça namaz okup çıkasın mı dedi. Janakı sahaba "Ova ya Resulallah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Osman, o Osman, inne li rabbika aleyke hakkan." Kuday Taala'nın senin talap kıla turgan akılları var. Anı atkargın. Ve li badanika aleyke hakkan. Kuday bergen dene müçöңde da Kudayın akısı var. Anı dağı atkargın. Ve li zavjatika aleyke hakkan. Ayalının dağı sende akısı var. Anı dağı bergin. Fa'ati kullu zi haqqin haqqah. Her bir sende akısı varlardın akısın tağı atkargın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem үйüne kelip жүдөp kıynalıp kalgan ayaldın kүйөөsü je anın kiyimine karabay koygan, je manayına, je tamak aşına mına ошол өзü kündüz oroza karmap, keçinde tahajjud menen жүрүp жанакы ayal kүйөөсü бар экенин дагы сезбей калган, билбей калган учур болгон экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, ырайымдуулук дегенде, мээримдүүлүк дегенде албетте бул үйүбүздөгү, өзүбүздүн балдарыбыздын апасы болгон, аялдарыбыздан, балдарыбыздын атасы болгон күйөөлөрдөн башталат. Ашып, ташып кетип алса, анан кийин көчөдөгүлөргө, анан аяштарга. Кээде көчөдөгүлөргө сылык, аяштарына сылык, бирок үйдө аялына башкага барганда, ата эшиктен кирип келгенде, балдардын бардыгы өздөрүн жанакындай, түрмөдөгүдөй, башкадагыдай бир сезип, ата-энесинин атасынын астында бир жанакындай бир кайгыга батып, башка ашча бир сүйлөй албастан, башка кыла албастан, унчукпай отуруп калган, үй бүлө бала чакасына орой болгондагы аталар бар экени урматтуу мусулман бир туугандар айдан ачык. Hazreti Umar kançalık kaardu bolgonduğuna karabastan, mına oşol үйүнө барганда балдардын арасында кээде таппай калат эле. Аял айтат, Hazreti Umar үйгө киргенде балдарым арасынан таппай калат эле. Болбосо умартуулар мен силерге бир канча жолу айттым, аябай бир каардуу, мынашта бир өзгөчө киши эле. Hazreti Umar күндөрдүн биринде Hazreti Umarга келип бир аял өзүнүн күйөөсүн мактайт. O Amirel Mu'minin, жол берип коюңуздар. Geliniz. Aleyküm, kardeş acık. Kardeş tasbih. Rahmat, Allah razı olsun. Hazreti Umar padişah kezinde Hazreti Umar'a gelip bir ayal özünün kүйөөsүн maktaydı. Hazreti Umar'dın canında Hazreti Ali var iken, o Amirel Mu'minin menin kүйөөm tünü menen tahajjud okup çıgat deydi. Kündüz keçke oroza karmaydı dedi. Hazreti Umar sadaka olayın, baktulu bolgula, bara vergile dedi. Ertesi gün janakı ayal dağı geldi. Amirel Mu'minin, menin kүйөөm dedi, tünü menen tahajjud okuyup, kündüz keçke oroza karmaydı dedi. Hazreti Umar, jakşı kүйөөң bar turbayбы, eldin kүйөөлөрü içip atat, urup atat, sögüp atat. Seniki jakşı eken dedi. Üçüncü gün janakı ayal dağı geldi. Amirel Mu'minin, menin kүйөөm tünü menen namaz okuyup, kündüz keçke oroza karmaydı dedi. Jakşı eken da kүйөөм, keçeli ayttım go dediler. Hazreti Ali aytты, ya Resulallah, ya Amirel Mu'minin, bul ayal kүйөөsүн maktap kelgen jok dedi. Kүйөөсүнөн arızdanıp kelip otat dedi. Hazreti Umar arızdanıp kelip otkan bolsa çeç meselesinde dedi. Emne probleması var eken dedi. Hazreti Ali kүйөөңдү çakırdı da kүйөөsü kelgenden keyin keçinde ayalыңдын akısı var. Taң atkıça tahajjud okubastan töşöktө ayalımды kuşaktap jat dedi. Orozo kээ bir gana kündörü dedi. Kээ bir kündörü ayalın kээde kündüzü da seni menen bolgusu kelettir dedi. Ayal menen erkektin biri-birinden ala turgan akılları var dedi. Sen күрүгүлү got 24 saat cumasına 7 gün tüm gün namaz menen orozo menen jüre berbegin ayalın seni kaalap atıptır dedi. Eğer oşonço эле bolbой atıp күн делеме şu ibadat kılışım gerek, antişip gerek, mintişip gerek desen anda 3 gün tahajjudka turgundağı 4-cü gün tahajjudka turbagın kuftandan keyin barıp katınыңды kuchaktap uktagın dedi. Hazreti Umar, ya Ali dedi, buyagını jakşı эле ayттың dedi. Бирок
Emne üçün 3 gün dedi namaz okuy ver dedin дағы, bir gün okuva dedin dedi. Bunu kayaktan aldın dediler. Amirul Müminin bizning şariatımız 4 ayalga ruhsat berет dedi. 4 katın alsa дағы, kalasa 3 gün başka katın menen jatat ele, bul bir kütöt ele 3 gün. Oşol siyahtı bul katınga degen wagtysında namaz garnap atıptır. 3 günü oşol 3 ayalga ketti dep eseptesin дағы, bирок 4-cü gün bul ayaldın akısında bunu janında kuşaktap jıttap jatsın dedi. Анын сыңарындай, урматтуу мусулман bir туугандар, ибадат кылган, намаз кылган, дават кылган жакшы, бирок үй бүлө бала чаканын акысынан ашкандан кийин кээде бала чаканы заркакшатып башка кылып, кыйнап, ач калтырып, мына ошол эмне өз башынча кетпешибиз керек. Албетте мен кээде дават башка дегеним менен бүгүн бала чакамды багам деп миграцияда жүргөндөр дагы ойлонуш керек. Бүгүн зынанын, бузукулуктун канча жана мына Ош облусу буга дайым айтып келем, ажырашуу боюнча номер 1 Кыргызстан боюнча. Ошол ажырашуу спид боюнча дагы араба менен оокат номер 1 деп айтты медиктер. Бардыгы мына ошол миграцияда жүрүп, катын биякта, катынды сагынып, ал жакта түш келди бирөөлөр менен болгондун кесепетинен келип, биякта жанакы бейгүнү аялга, төрөлүп аткан балага мына ошондой дарты табыла элек, шифасы табыла элек, бир бузуку жаман адам өмүрүн ала турган, үрөй учурган, спид сыяктуу жиркеничтүү ооруларды жугузгандык, бала чакамды багам деп өзүн өзү алдап, жанакы үй бүлөдөн алыс жүрүп, чыдабастан ошол зынага, бузукулукка барганын кесепетинен. Ошондуктан бала чаканы багып гана коюп эмес, кээде мына ошол аялды не кийим алып берип коюп, акча алып берип коюп, ага жанакындай этаждан үй алып берип коюу гана маселе чечилбейт. Мына ошол кээде жана Азирети Умарга арызданып келген аял сыяктуу жыттап жатыш керек. Ал төлкө сага үй алып бер, нан алып бер, ет алып бер деп эмес, балким сени жыттап жатам деп тийгендир, ошону эстен чыгарбаш керек. Бүгүн жанакы өзгөчө урматтуу мусулман bir туугандар, көнүп калгандар. Кайра барсам келе албай калам, анте албай калам деп өзгөчө Кореяга кеткендер, Америкага кеткендер. Bir чыксам кайра киргизбей койт деп 4 жылдап жүрүп алат экен. Эптеп портер алып алайын, үй алып алайын деп. Портер алганга, үй алганга милдеттүү эмессиң, бирок жанагы катынды заркакшатып бул жерде жалгыз жаткырганың үчүн Кудайдын астында сурагы бар экендигин баардыгыбыз эстен чыгарбашыбыз керек. Баардыгыбызда бала бар, баардыгыбызда кыз бар. Бүгүн миграция проблемасын жекеле мен эмес баарыңыздар түшүнүп калдыңыздар. Ошол жанакы бир аз азга канаат кылсак дагы мына бүгүн мамлекетибизде канчалаган стройкалар башкалар болуп атат, Мына ошол Бангладештен чет мамлекеттен алып келип ишчилерди иштетип атабыз. Эмне үчүн? Ошо өзүбүздүкүлөр бузукулук кылып башка кылып, катын бала чакадан алыс, кулак тынч, каалагандай жашап ошол Россияда, Кореяда, Америкада жүргөндүгүн айынан. Ал жактан 100 миң тапкан болсоң, бул жерден 50 миң тапсаң, зато катының зына кылбай жанында жатасың. Жанакы тапканың көп, бирок жоготконуң андан көбүрөөк экендигин билбей аткан мигранттар бар. Кулаңыздарга күмүш сырга. Кээде келиндер башкалар кайнатага, кайнеге арыздана албашы мүмкүн. Балаңызды чакырың, башка кылың деп. Бирок түнү менен уктабастан сени сагынып, сени каалап, ыйлап чыккан келиндер, эжелер бар экенин мына устаз катары, имам катары арызданып келгенин көз менен көрүп атабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ырайымдуулук өзгөчө бала чакага, үй бүлөгө болуш керек экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына жаш балдарга ырайымдуулук жөнүндө, балдарга мээримдүүлүк кылуу жөнүндө дагы канчалаган өзүнүн осуяттарын айткан. Кана рахиман бил атфал. Пайгамбар жаш балдарга ырайымдуу эле. Факат абсараху ал-Акра ибн Хабис ва хуа якбалу ал-Хасан ибн Али. Пайгамбардын өзүнүн небереси Хасанды өөп атканда Акра ибн Хабис деген сахаба келип көрдү дагы: "О Мухаммад, небереңди жыттап өөп отурасыңбы?" деди. "Бизче айтканда катынга окшоп" деди. "Менде 10 балам бар" деди. "Бирин да жыттаган эмесмин" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ау амлик лака ан наза Аллаху рахмата мин qalbik. Мен ла ярхам ла юрхам." Аллах Таала сенин жүрөгүңдөн ырайымдуулукту, мээримдүүлүктү алып койсо, менде не күнөө деди. "Мен лам ярхам ла юрхам", ырайым бербеген ырайым көрбөйт деди. Ырайым бербеген ырайым көрбөйт деди. Кээде үйүң бар, башкаң бар, бирок балаң укпайт. Ушундай апаларды да көрдүм. Баламды аяка окуттум, бияка окуттум, мен баласына окуу жайын иштеген жерин айсам, аз апасын какшайтат. "Азырчы, сиз Шуңкардамалга барыпсыз" деп. Баласын алып келди бирине. "Балаңыз менен сүйлөшөйүнчү" дедим. Ушунчалык какшайт. Сутка иштейт, сутка көчөдө балдар менен жүрөт, үйгө барбайт экен. Ушул баланы окутам деп канча жылдап миграцияда жүрдүм дейт. Үй алдым, жай алдым, мына эми келин ала турган болдум, балам үйлөнбөй кыйнап атат дейт. Чалсам күнүнө 1000 жолу чалам, бир жолу алып деп койбойт дейт. Баласын чакырсам, түшүнүктүү эле бала экен, грамотный эле бала экен. "Апаң" дедим, "Эл көтөрбөгөн телефонду көтөрүпсүн" "Телефон көтөргөнгө зар эмес элем дамыра" деди. "Bir жыл бут эжем үйүндө жүрдүм" деди. "Bir жыл бут эжем үйүндө жездемден сөгүшөштү, башка кылып" деди.
Балалығым балалықтай өтпөдү dedi. Колумда телефон болгон менен, акча болгон менен, классташтарым кийбеген кийимди кийген менен dedi. Туура эл окуган окутту, башка кылды. Бүгүн эл иштебеген жерде иштеп атам dedi. Бирок мунун баардыгы мага керек эмес. Апам акысы жок, мен телефон чалып контролдогонго деп айтты. Мен убагыда ырайымга тойбой калгам dedi. Мага ошол маалда апам телефон эмес, өзү келип кучактап жатканда ошол керек эле dedi. Ушинтип какшаган балдар бар. Бүгүн ошого мен дайым айтам, мигранттардын тапканы көп, бирок жоготкону андан дагы көп. Туура бир учурларда мамлекетибиз жанакындай бир массовый бир кедейчилик келди, ачарчылык келди, иш таба албадык, башка болдук. Бирок бүгүнкү күндө мына стройкада башкада ушунча жарыя берип аткандар, ушунча ишчи издеп аткандар. Абайлаш керек, этиятташ керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай Тааланын ырайымына, мээримине жетем дегендер, өзгөлөргө ырайымдуу болуш керек, мээримдүү болуш керек, жумшак болуш керек, сылык болуш керек. Эң акыркы бир окуя менен сөзүмдү жыйынтыктайм, сөзүм дагы жарым көп калып кетти. Бейиш саткан баланын окуясы. Буга чейин дагы бир айттым эле. Бир кемпир жолдо баратса, үйүнө жетейин деген жерде бир жаш бала жана жерге карта чызып алып отуруптур. О балам, эмне кылып отурасың десе, бейиш сатып атам дейт. Жанакы аял жанакы баланын жетим экендигин, кыйналган экендигин үстүнө кийиминен башкасынан байкап туруп, ушуга бир садака бергенге, акча бергенге мүмкүнчүлүк болду деп, мага дагы ошол бейишинен сатчы балам дейт. Макул деп жана жерди эле бир аз бөлүгүн чызып туруп, ушу ягы сиздики дейт. Канча сом болсо 2000 сом дейт. Рахмат балам дейт. Жана кемпир үйгө барып жаса, кечинде чындыгында бейиш бактарында жүрөт түшүндө. Эртең менен туруп алып күйөөсүн айтат. О чал, кече ушундай болду, жолдо жана поворотто бир баланы көрдүм, ушундай деди эле, түшүмдө бейиш бактарында жүрүпмүн дейт. Күйөөсү дагы эмне? Биздин чалдарда экен, кемпир акчаны бер дейт. Пенсияда мага да 2000 берчи, мен да алайын дейт. Акча өзүдө эмес экен да. 2000 алып барса, жанакы бала дагы эле олтурат. О балам, эмне кылып олтурасың деп, бейиш сатып олтурам дейт. Мага да сатчы десе, макул дейт. Канча десе, 2 миллион дейт. Балам, кече эле мен аялыма 2000ге сатпадым, бүгүн 2 миллионго чыгып кетти дейт. Жанакы жаш бала, о атаке дейт. Ал сен кемпириң бейиште эмес, менин көңүлүмдү сатып алган, менин көңүлүмдү көтөрөйүн деди, жетим экенимди байкап калып дейт. А сен менин көңүлүмдү уруп ойногонуң жок дейт. Senin negizgi maksatın ayalığından uğu algan çınıgı beyiş. Alemi çınıgı beyiş 2 milyonga emez 2 milyard kadar yok deydi. Anın sınarında hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Allah'ın razıçılığı, mehrimi bir-birimizin köngülübüzde, köngüldörde oğrutpastan sılık, jumşak bolalı, sılıktık kaysıl nersede osal nerseni körküne çıkarat, kaysıl nerseden sılıktık ketse, anın sının sıfatın buzat, jumşak bolgonga, sılık bolgonga Kudayım barımızga nasip kılsın. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ım özüңнен жалбарып суранарыбыз, мойнубузда аманат болгон балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Ошолорго ырайымдуу, мээримдүү болуп туура тарбия берген насип эткениң. Allah'ım бүгүн мына ошол адеп ахлак кулктун өзү бузулган бир коомдо, баардыгы бир агрессивный болгон, эгоист болгон бир коомдо жашап атабыз. Бири-бирибизге чыныгы момундун сыпаты менен сыпатталып, жумшак, сылык болгонду насип эт. Жараткан Аллах Таала өзүң мээримдүүсүн, ырайымдуусун. Жамаатыбыздан дуа үмүт кылган инсандар бар. Ошолордун дуа тилектерин кабыл кылгынын. Ооруп аткандарга өзүң шифа бергениң. Каздарлардын карздан кутулушуна өзүң жардам бергениң. Жараткан Аллах Таала сабак жүрүшүндө канчалаган адам акысына кирген, процентке акча бергендер, башка кылгандар, казино ойноткондор жөнүндө сөз козгодук. Мына ошондой инсандарга да өзүң инсаф берип, туура жолго, туура багатка түшүшүн өзүң насип эткениң. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.